Assalamualaikum belek жаңалықтардың көрүүчүлөрү. Сак саламатта турасыңарбы, ден соолуңар жакшыбы? Оору сыркоодон тышкары бололу. Мына бүгүнкү видеобузда болсо мынандай свечаны алдык. Банка, анан свеча, анан мынандай суу май. Мына ширеңке. Анан мынандай суу май эле. Ошо суу майды азыр кандай алып свеча көпкө чейин күйгөндө кандай болуп күйөт экен ошону көрсөтөбүз. Так, мына видеону болсо мындай эле өзүнүн мондай атайын эмеси бар. Ошо менен ылдый каратып алып жалгыз эле өзүң эле тартып берсең болот экен. Мындай кылып банканын ортосуна свечаны салабыз. Мындай кылып. Анан свечаны күйгүзүп туруп, мындай күйгүзөбүз. Анан мына суу майдан акырындап суу майдан куя беребиз. Мындай чекесине куя берет экенсиңер. Суу майдан мындай куюп. Мына антип суу майдан куябыз. Ошондо свечаны көмбөй, свечаны мойнуна чейин куясыңар, мындай кылып. Свечаны мойнуна чейин. Мындай кылып суу май куябыз. Мына эми свечанын тигине суу май көрүнүп турат, свеча ак болуп үстүндө эмет турат. Мына. Дагы куюп коелу. Мындай карап турсак болот бүйөдөн. Тигине. Ошондо тетинде 1-2 сантиметр эле жеткизбейбиз мойнуна. Ушундай кылып куюп эметсек, бул деген 24 саат күйчү неме экен. Бул 12 саат дагы 1 суткага күйөт бул. Улам мына свеча күйүп эметкен сайын май өзү бөксөрө баштайт. Ылдыйлапчы. Мына ушинтип свечаны көпкө колдосоңор болот. Мындай кылып суу майдан куябыз банкага. Ортого свечаны жагабыз. Мындай кылып. Мындай кылып караңгыда. Ушундай өзү банкада өзү мындай жарык берип турат экен. Мына тегерекке банкада жарык берет комнатанын ичине. Мына ушинтип ушундай кылып колдонсок болот экен. Свеча көпкө. Бул 12 саат күйөт.